Негизи эле байке ушул кооператив дегенди түшүндүрүп кетсеңиз, бул эмне кооператив деген? Эми кооператив мындайда дүйнөдө биринчи кооперативдер бул Англияда пайда болгон да. Маселен, жана базарда нандын баасын кымбат, бирок сапаты начар боло баштаган да. Анан элдер чогулат да айтат: келгиле биз өзүбүз ун сатып алайык дагы, могу кишиге айлыгын төлөп берейик. Бул бизге ушул нанды өз наркына жасап берип турат деп, ошол жердеги бир 300-400 киши үй бүлө биригип, ошо 1-2 кишинин айлыгын төлөп, нан жасатып, анан өз наркына сапаттуу нан жасап башташкан да. Бул эң дүйнөдө биринчи кооператив деп эсептелет да ошол эмеде. Андан кийин негизи кооператив деген бул бир канча киши биригип, өзүнүн аларды биз пай деп коебуз да. Негизи пай деген сөз дагы кыргыз тилинде упай деген сөздөн алынган да. Пай деген бул өзүнүн үлүшү. Ошол элдер үлүштөрүн бириктирүү менен бири-бирине жардам берип берүү системасы, муну кооперация деп айтат. Мисалы, айыл чарба кооперативдери бар. Айыл чарба кооперативдери алар өздөрүнүн үлүштөрүн бириктирип, ар кимдин өзүнүн үлүшү бар. Ошо үлүшүнө жараша бир жылда иштеп тапкан чарбанын, иштеп тапкан кирешесин ошо үлүшүнө жараша бөлүшүп алат да. Бул дагы кооперация. Ал эми биринчиден бунун негизги принциптери эмнеде? Бул биринчиден өз ыктыярдуулук. Ар бир кооперативдин мүчөсү өз ыктыярдуулугу менен кооперативге мүчө болуп катталат. Ошол кооператив бир социалдык же экономикалык маселени чечиш керек да. Мисалы, илгери 80-жылдары могу биздин Бишкектин микрорайонунда курулган үйлөрдүн көбү кооперативдер аркылуу курулган да. Алар турак жай курулуш кооперативдери аркылуу. Ал жерде эмне, кандай система иштеген? Ушул жерден суроо болуп атат да, могу чыныгы кооператив менен ушул сиз айтып аткан турак жай кооперативинин айырмачылыгы эмнеде? Бүгүнкү күндө чыныгы кооператив менен ошо эгерде биз турак жай кооперативдери жөнүндө айтсак, турак жай кооперативдери үй салбайт. Бирок ошол кооперативдин мүчөлөрүнүн пайларынын биригүүсүнүн негизинде бири-бирине кезек менен үй алып берет. Демек, кезек менен үй алып берет дегендин сөздүн өзүнүн негизинде эле эмне турат? Демек, кооперативдин мүчөлөрү кезекке турушат. Кезекке туруунун өзүнүн эрежелери бар. Ошол ала турган үйдүн канча бөлүгүн төккөндө ал кезекке турат. Бул биринчи эреже. Экинчи эреже, ал кезек ачык айкын болуш керек. Ким канчанчы кезекте турганын ар бир кооперативдин мүчөсү көрө алыш керек да. Үчүнчүдөн, кооператив бул деген өз ыктыяры менен бириккен мүчөлөрдүн уюму болгондуктан, кооперативдин эң башкы башкаруучу, мындайча айтканда, башкаруучу органы бул кооперативдин мүчөлөрүнүн жалпы жыйыны. Ар бир кооперативдин мүчөсү бир добушка ээ. Ошол кооперативдин мүчөсү кооперативдин төрагасын, кооперативдин кеңешин, кооперативдин ревизиялык комиссиясын ошолор шайлаш керек. Сиз өзүңүздүн үлүшүңүздү ошолорго жоопкерчилигине берип аткандан кийин, сиз аларды шайлап, аларды текшеришиңиз керек да, туурабы?
Ошондуктан бизде көптөгөн кооперативдер эч кандай төрагасын шайлаган эмес, жөн эле бир мындай осол сыяктуу эле жүрөт да. Бир бизнести бирөө уюштуруп алып эле элдерди кооператив деген аты эле болбосо, анын эч кандай кооператив деген заты жок. Ошо жогоруда айтып кетпедиңизби, жанагы тизме ачык айкын болуш керек депчи. Анан биз карап чыктык, көп кооперативдерде негизи эч кандай тизме көрүнбөйт. Мисалы мен кооперативге үй алам деп барсам, акчасын процентин 25% төлөсөм, мен көрө албайт экенмин өзүмдү. Канчанчы очередте турам, мага качан жетет бул. Анан жана кооперативдер жөнүндө мыйзамында турак жай кооперативдери деген аныктама бар экен. Ал жерде ошо кооператив мүчөлөрү чогуу ээлик кылган турак жайлардын кызыкчылыктары үчүн биригет деп атат да, жогоруда сиз айткандай. Анан же болбосо алар чогуу үйлөрдү курат экен. Анан бул жерде ошо бири-биринин акчасына, получается, үй алып берет деп жазылбаптыр да. Мисалы, азыр кооперативдерде биринчи турат, анан 3 кишини алып келет, ошонун акчасына тиги үй алып атат да, ушундай сыяктуу экен. Бирок муну кандай түшүнсөк болот? Маселен дагы бир өзгөчөлүктү айтып кетейин да. Кооператив деген үлүштөрдүн биригүүсү болгондуктан, ошол кооператив сатып берип жаткан батирлер болобу, үйлөр болобу, бул кооперативдин менчиги болуп туруш керек. Анткени ал үлүшчүлөр өздөрү толугу менен качан үлүшүн төгүп бүткөндө гана алардын менчигине өтүш керек деген жобо бар да. Демек, ошол мисалы кооператив канча үй алып берсе, ошонун бардыгы кооперативдин карамагында, анын менчигинде болуш керек да. Бүгүнкү күндө көптөгөн кооперативдер ошол кооперативдин мүчөсүнө каттап берип коюп атат менчигине. Бирок бул мыйзам бузууга жатат да. Анткени себеби кооперативдин мүчөлөрүнүн акчасына сатып алып берген батир эч качан бирөөнүн менчигине айланбаш керек да. Ал качан бирөөнүн менчигинде болот? Качан ал толугу менен ошо кооперативден толугу менен үлүшүн төлөп бүткөндө анын менчигине өтүш керек. Эгер кооператив ошол кооперативдин мүчөсүнө каттап аткан болсо менчик укугун, демек ал кооперативде үлүш жок да. Элдин үлүшү тышка бирөөгө кетип калып атат да. Кетип калып атат. Ушундай учурда бул жерде ушу финансылык пирамида элементтери байкалууда деп айтсак болобу? Финансылык пирамиданын элементтери качан ошо айтсак болот. Биринчиден, жана кезекти көрө албай жатат. Ким канчанчы кезекте турганын. Экинчиден мөөнөт гарантияланып атат да. Демек, эч качан кооператив өзүнүн мүчөсүнө мөөнөттүү гарантия бербеш керек. Качан гана ал 2 айдан кийин, 4 айдан кийин, 8 айдан кийин аласың десе, анда бул мөөнөт гарантияланып атат. Договорго да жазылып атат. А мындай мөөнөттү кооперативдер эч качан бербейт. Анткени себеби кооперативдин мүчөсү очередтин, кезектин жылышы менен гана алат. Мөөнөт канчан келет, ал ошол кооперативдин ошо экономикалык моделинин иштешине жараша, мүмкүн 5 айдан кийин келет, мүмкүн 1 жылдан кийин, мүмкүн 1,5 жылдан кийин, мүмкүн 2 жылдан кийин. Кооперативдин иштешине жараша келет. Аны эч ким гарантия бере албайт да. А эгер ошондой гарантия берип аткан болсо, бул анда чыныгы эле финансылык пирамида. Анткени сиз мисалы миллион сом төк, сага 6 айдан кийин үстүнө 2 миллион сом кош берем деп аткан болуп атат да. Бул чыныгы эле финансылык пирамидадан айырмасы жок да. Эч качан андай гарантияны бербеш керек. А эгер ал гарантия аткарылбай калган болсо эмне болот?
бардык проблеманын бардыгы мына ошондо башталып атат да. Ал кооперативде финансылык элементтер байкалганбы, пирамиданын байкалган эмеспи? Кантип аныктаса болот? Сиз кандай кеңеш бересиз? Аныктаган жолунун бири 2-3 эле критерий менен аныктап койсо болот да. Эгер мөөнөт берип атса, 2 айдан кийин, 4 ай, 5 ай, 6 айдан кийин деп ошол мөөнөттү берип аткан болсо, анда бул кооператив чыныгы кооператив эмес. Бул пирамида деп эле айтам да мен эми. Эч мындай. Экинчиден, кезеги, өзүнүн кезегин көрө алабы? Канчанчы орунда аны мындай онлайн система менен көрө алса, кантип жылып аткан кезегин. Анда бул чыныгы кооператив. Эгер кезегин көрбөсө, жөн эле акчаңды төк, 4 айдан кийин же 6 айдан кийин кел десе, анда бул кооператив эмес, бул пирамида. Азыр бизде Кыргызстанда 25ке жакын кооператив бар экен да. Анан бул азыркы кооперативдер негизи кооператив жөнүндөгү мыйзамга туура келеби? Мыйзамга мындай да, кооператив жөнүндө мыйзам анын мындай деталдуу эмелерин аныктаган эмес. Ал биздин уставтарда жазылат да. Уставта кандай деталдар жазылат. Бирок биз бүгүнкү күндө Кыргызстанга ошол турак жай кооперативдер жөнүндө жаңы мыйзам керек, же болбосо азыркы мыйзамдарга чектөөлөрдү киргизишибиз керек да. Ушул эки негизги нерсени мыйзамга киргизбесек, анда мындай пирамида кооперативдер толтура бизде Кыргызстанда боло берет дагы, токтобойт, бул иштей берет да. Азыркы учурда ушу кооперативдерден алданып аткандар бар экен да. Мындай учурда акчасын баягы кошкон пайыздык өлчөмдөгү акчасын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу? Эгерде жанагы пирамидалык түрдө түзүлгөн кооперативдерде, маселен, мисалы буга чейин алып берген квартираларын ошол алып берген кишилерге каттап койгон болсо, анда алар алышты, бирок андан кийинки кишилер албай калган болуп атат да. Ошондуктан бул жерде эң чоң кооптонуу эмнеде турат? Ошол биринчи алып алган кишилер менен албай калган кишилер ортодо соттошууга барыш керек да. Анткени себеби алар каттап койду, бул кооперативдин мүлкү эмес. Бул ошо бирөөгө каттап койду да, ошонун мүлкү болуп атат. Аны эми кайра алыш үчүн соттошуу гана керек. Сот гана чече алат да. Эгерде кооперативдин менчигине катталган болсо, анда ликвидация деген процесс бар. Ал оңоюраак жүрмөк да. Эми кооперативдин балансында турган батирлерди сатат дагы, бардыгы канча үлүш кошсо алар бөлүшүп тарап кетет. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча, бул пирамидага кошулгандын бардыгы үй алгандар деле жабыркап калышы мүмкүн экен да мындай учурда, Жок, үй алгандар жабыркайт. Анткени себеби сотко, мисалы 5-6 миң киши сотко берсе, жанагы 2-3 миң киши алгандарды сотко берсе, ошонун бардык квартиралардын бардыгы арестке алынат да. Бардыгы сот аркылуу сатылыш керек. Анткени себеби булардын да укугу бар, булардын акчасы ошол жакта турат да. Бирок бул өтө мындай чоң, опурталдуу, соттук узун процесс да. Ошол алып алгандар үчүн дагы, ал электер үчүн дагы да. Сиз бул тармакта ушу көп жылдан бери өздөштүрүп калбадыңызбы? Анан бизде ушундай учурлар келдиби? Болдубу негизи практикада? Соттошкон кайра. Мен азыркы күндө көрүп атам, ошол кайра ошо кооперативдерден жабыркагандар чыгып атат да. Жабылып калган кооперативдер ишин токтотуп, иши кылса кайра ошондой
процесстерди жүргүзүп аткан, бирок акыркы результаттарын көрө элекпиз. Аягына жетпей эле бүтүп калып атабы? Эмне болуп бүтүп атат? Мен кызыккан жокмун, чынын айтканда, эмне менен бүтүп атат. Биз мисалы биз өзүбүз, мен ошол бир кооперативде кеңешинин мүчөсү болом. Ал кооператив 4 жылдан бери иштеп келет. Бул кооператив мындай өзүнүн эрежелери, жоболору ушу мыйзамга ылайык иштеп келет да. Бүгүнкү күндө бизде мындай эч кандай пайщиктерге риск жок. Бул кооперативдин модели ушундай түзүлгөн, же кооперативдин мүчөсү акчасын алып кетет, же болбосо үй алат. Мына бул классикалык туура түзүлгөн кооперация. Бул жерде албетте сроктор жок, там 6 айдан кийин, 8 айдан кийин аласың деген. Бирок мүчө өзүнүн кезеги менен жылып алышып атат. Бирок жылбай калуу коркунучу барбы? Жылбай калуу коркунучу жок, анткени себеби кооператив ар дайым иштеп атат да. Анын бизде дагы бир жакшы жагы бар. Кооперативдин мындай резервдик фонду бар да. Жакшы резервдик фонду. Кооперативден чыгам дегендер ошол резервдик фондун негизинде чыгып кете берет, бирок анын чыкканы кооперативдин ишине тоскоолдук бербейт. Акыркы суроом болсун, ушу азыркы учурда Иксан кооперативи боюнча пикириңиз кандай? Мен ал кооператив жөнүндө пикир айткандан алысмын. Эмне себептен? Анткени конкреттүү кооперативдерге алардын өздөрүнөн сураганыңар жакшы да.